Саламатсыңар балдарым. Айт майрамыңар мүбәрәк болсын. Жерти боюнча сабагыбызды баштайбыз. 3-чү сабак кыргыз тили. Бүгүнкү нуктабыз сүйлөмдү толуктоо, кыргыз тилинде текст окуу жана түшүнүү, практикалык иштер. Сабакты мен Молдобаев Жусуп агай өткөрөм. Нокат району Абдыбаев атындагы орто мектеби. Биринчи өтүлгөндөрдү кайталоого бир аз көңүл бурайлы. Себеби бул боюнча бир топ суроолор келип атат. Ошондуктан ошо суроо түшкөн материалдарга бир аз токтолуп коелу. Биз биринчи сабакта ЖРТ тесттеринин форматтарына, экинчи сабакта аналогияга токтолгонбуз. Экинчи сабактагы аналогиялардан биринчи чаң басылуу деген берилген эле. Бул жерде чаң басылуу. Чаң муз эрүү жок болуп кетет, кар эрүү жок болуп кетет. Бейтап арыгат, айыгат, из калбайт. Чаң басылган менен артында из калат. Ошондой эле нерсе ылайыка тунуу да бар. Ылайыка тунуганы менен баары ылайыка түйүндө калат. Туура вариант Г. 6-дан 1, 4-төн 1 бул математикалык түшүнүк. 6-дан 1, 4-төн 1-дин ортосунда 1,5 эсе катыш бар. Андай катыш 40-60 деген вариант да бар. Г. 8 поезд рельс. Бул Шайман жананын милдети, зат жананын кызматы. Самолет ободо, автобус шосседе, кеме деңизде. Троллейбус чубалгы менен жүрөт, поезд рельс менен жүрөт. Буларда башкаларында бардыгында эркиндик бар. А поезд менен троллейбус бир калыптан чыга албайт. Демек туура вариант Г. 10-чу светофор техника дегенде светофор техникалардын далдалчысы, тартипке салат аларды. Тренер, спортсмен, далдалчы кардар окшоштой туюлганы менен алар ошондой тартипке сала албайт. Калыс гана оюнчуларды ошондой тартипке салат. Туура вариант В. Флюгер шамал. Флюгер шамалдын багытын аныктайт, белги берет. Саат градусниктер мындай белги бербейт. Ошондой белгини калкыма, кайрымак берет. Калкыма балыктын түшкөнүнүн белгисин берет. 20 куурдак олобо. Бул улуттук тамактар боюнча канчалык түшүнүүңөр бар экенин билүү үчүн даярдалды эле. Бул жерде улуттук тамак жана улуттук ичимдиктер аралаш берилип калган. Бардыгында улуттук ичимдиктер кошулуп калган. Бир гана А вариантында 5 бармак БЖ. Тамак, тамак. Куурдак олобо, тамак, тамак катарында берилип калган. Жана 23-чү бой узун, окшош эмесин табыш керек. Мында бардыгы күчөтүлгөн, үңкүр терең, жол алыс, көз курч. Бой узун. Үй жапыс гана ал тереңдетилбей кайра басаңдатылган. Окшош эмес ошол 24 бүшүркө күбүрөнү. Бүшүркө бир нерсени эстөө, эстей албай, эстеп эстей албай атуу күбүрөнү. Ошол ким болду экен деп ошого кайрылуу, талдоо. Демек бул жерде Б варианты гана туура келет. 8 карышкыр капкан, окшош эмесин табыш керек. Шайман жананын кызматы капкан кармайт, тор кармайт, тузак кармайт, кылтак кармайт. Бирок капас кармабайт, ал сактайт. Окшош эмес ошол. Ошондой эле окуу жана түшүнүү боюнча дагы бир эки мисалга токтолгонсуңар. Барал баралына келүү деген кайсы сөздүккө жатат дейт. Бул барал баралына келүү, бойго жетүү. Демек бул түшүндүрмө сөздүккө жатат көбүрөөк. 4-чү тексттеги аталган сөздөрдүн кайсынысы синонимдик маанини толук сактабай калган? Аны карагыла. 1. 3. Языковедтер, лингвисттер бар. Бардыгында синонимдик маани бар. Г да жок. Лингвисттер, котормочулар, экөө башка нерсе. Жана 10-до экинчи абзац, биринчи абзацтагы болуп келген ойдун уланысы экендигин астырттан билдирип турган сөз дейт. Биринчи абзацта уй жөнүндө айтылып келинген. Экинчи абзацта кош тилдүү сөздүктүн иши да башкача деп башталат.
Demek da degeni murda da söz bolup gelgenge okşoş je oşogo baylanıştуу, oşo menен katışta degen maanini bildirip turat. Baylanıştı da degen bölükçe жүрgүзүп атат bul jerde. Эми жаңы темага кириштердин алдында адаттагыдай эле логикалык өнүктүрүүчү көнүгүүлөргө токтолобуз. Даярдаңгыла. Калем, дептериңерди даярдагыла. Тез даярдагыла. Менден калып калбагыла. Мен дегенде сандарды окуйм, силер эстеп жазып каласыңар. 10 секунддун ичинде. Андан соң кайра кайтарым байланыш кылабыз. Баштадык. Даяр болгула. 9 99 8 88 7 77 5 66 4 44 3 23 2 12 1 Бүттü. Жазгыла. Есиңерге келгенин дагы кошуп жазып койсоңор болот. Жазып бүттүкпү? Эми кайра текшеребиз. 9 99 8 88 7 77 5 66 4 44 3 23 2 12 1 Bul jerde 6 55 33 22 11 degen sandar kapkan bolgon. Kimdir şulardı жазып alsa öçürбөгүлө. Demek kapkan bul жакшылыктын нишаны. Логикалык ойлоосу бар баланын ишараты деп өткөндө айтканбыз. Экинчи тапшырма. Окшош, чендеш, маанилеш сөздөрдү топтоштургула. Бул ар сабакта пайдаланып келатабыз. Өтө пайдалуу тапшырма логикалык ойлоого. Карагыла A1. A1'de төмөнүн карагыла дагы 3 ошол тырнак деген сөзгө байланышкан сөз бар экен ошол жерде. A1 тырнак. Тырнак эмне? Бул артык баш нерсе. Утуру алынып турулат. Жан жаныбарларда керек болор, адамда ал керек эмес. Ошондой тырнактай артык баш нерсе дагы эмнелер бар? Карап көргүлө. В экини карагыла. Чач. Ал дагы тырнак окшоп утуру алынып турат. Калганын ушундай тартипте улайсыңар. Үчүнчү тапшырма эки сөз чыгаргыла берилген тапшырмалардан. Бакан, анан чекит, анан эки. Ортодо кошулган сөз эки жака тең иштеш керек. Мисалы, бакан дегенден кийин ооз дегенди койсок болот. Бакан ооз, көп сүйлөгөн адам. Анан ооз эки деген эки сөз пайда болду. Бардыгында ушундай мүмкүнчүлүк бар. Силер аларды пайда жасап көргүлө. Эми сүйлөмдү толуктоо өтөбүз. Демек сүйлөмдү толуктоо аналогиянын дагы, окуу жана түшүнүүнүн дагы элементтерин камтыйт. Демек сүйлөм ичиндеги ар бир сөз компоненттерин өз ордун табуусун аңдап түшүнө алуу сүйлөмдү толуктоодогу башкы таяныч болот. Сүйлөмдү толуктоо тапшырмаларын кантип аткаруу керек? Караңыздар, окуп, талдап чыгыңыздар, пайдалангыла шуларды. Эми сүйлөмдү толуктоодо дагы логикалык тапшырмаларды аткарып, машыгууларды жүргүзүү керек. Bir ekönü toktolobуз. Birinci boş orundu variantты сөздөрдүн эң таамай тиешелүүсү менен толуктагыла. Бул жерде бир топ варианттар бар, ошонун тиешелүүсү тандалат. Мисалы үчүн А. Бир нерсеге жетеленген адам майы түгөнүп бараткан шамчыракка окшош. Напсиге, душманга, үмүтсүздүккө, турмушка, жаман адатка, шамчыракка өчүп бараткан шамчырак эмне окшошу мүмкүн, эмне өчүшү мүмкүн? Бул жерде албетте үмүтсүздүк. Үмүт өчөт. Туура вариант үмүтсүздүктү коюшубуз керек. Калгандарында ушул тартипте улантабыз. Эми экинчи тапшырма сүйлөмдө
Süйлömdегі asты sızılgan sözdөрдү синоними менен алмаштырыш керек. Бутуну бала уктай албады, алды сызылган. Аны биз синонимдер менен алмаштырабыз. Экинчи, дагы бир түн уюп турду. Муну дагы ошол алды сызылган сөздөрдү синонимдер менен алмаштырабыз. Аны алмаштырасыңар. Үчүнчү, калтырылып кеткен сөздөрдүн антонимдик жуптарын таап коюу. Лубур, дүйнөнүн өйүзү жок аркы чеги. Бир нерсеси жок бул четинен уясалар, бир тал чөп таппай айласы кетти. Өйүзү бул жагы эмне болушу мүмкүн? Төртүнчү, чакан тексти калтырылган сөздөрдү толуктоо. Бул өтө натыйжалуу ыкма. Муну бири-бириңер менен да тапшырма беришип, өз ара иштешиңер абдан пайдалуу. Сырым, бактым, тамырым деген теманы алдык. Карагыла, ал жерде бош калтырылган жерлер өтө көп. Аларга өзүңөрдүн вариантыңарды коюп көргүлө. Кийин мен ачкыч жибергенде ага салыштырып, канчалык дал келтиргениңерди аныктайсыңар. Эми сүйлөмдү толуктоонун дагы алтын ыкмалары бар. Биз өткөндө аналогиянын 3 алтын ыкмасына токтолгонбуз. Эми сүйлөмдү толуктоонун да алтын ыкмалары бар. Биз муну кылдат билип алып, дайыма ушуга таянышыбыз керек. Стилистикалык жана маанилик жактан кыт куйгандай төп келип туура түзүлгөн сүйлөм ойду түшүнүктүү да, таасын да, экспрессивдүү да кылып чагылдырат. Демек, сүйлөм логикалык бир бүтүндүк. Анда бүт тулкуну кармап турган бир ыргак болот. А дегенде ошол жалпы тулкусун боолго алууга аракеттенүү керек. Ал үчүн төмөндөгүдөй ыкмаларды пайдаланууга болот. Биринчи ыкма. Сүйлөмдү окуп жатканда бош калган жерлерге токтолуп, тиешелүү сөздөрдү издеп отурбастан алардын ордуна бир нерсени дегендей белгисиз ата тобушту коюп, тез окуп өтүп кете берүү керек. Айрым бир окумуштуулар на ла дегенди койгула дейт. Бул белгисиздикти издөөгө багытталбай калат. Кандайдыр алаксытуу музыкалык ыргак берип калат. Бир окуганда түшүнө бербесеңер кайталагыла. Экинчи ыкма, берилген варианттарды карабастан туруп, бош жерге дегенде өзүңөрдүн вариантыңарды коюп көрүү. Андан соң гана варианттарга кайрылып салыштыруу. Ага чейин варианттарды жаап турган оң. Үчүнчү ыкма, сүйлөмдү толуктоодо сүйлөмдөгү логикалык байланыштарды камсыздап турган жардамчы сөз каражаттарынын, модалдык сөздөрдүн да уурду өзгөчө. Аларга өзүнчө токтолобуз. Булар сүйлөмдү түшүнүүгө кандайча түрткү бере турганын токтолойлу. Албетте, сүйлөмдөгү ойду растоого, бекемдөөгө, ынанын берүүгө. Айтор, ойдо күтүлбөгөндүктөр, айрым түшүнбөстүктөр бардыгына. Кокус, этияттанууга, күтүлбөгөн нерселерге даяр болууга. Дегеле, ойду айкындоого, күчөтүүгө. Ушундай тартипте бардыгынын сүйлөмдө өзүнүн кайталангыс орду бар жана сүйлөмдү таанытууга жардам берет бул жардамчы сөздөр. Мисалы, бирок деген каршылагыч байламдыга катышып жатат дейли, бул айтылган ойго каршы ой айтуу керектигин ишараттап коет. Демек, биринчи ойго экинчи ой каршы айтылыш керек экен. Бул жарым жартылай бул маалымат бергендик болуп калат. Ал эми төртүнчү ыкма, берилген варианттагы сөздөрдү же сөз айкаштарын кунт коюп талдоо, лексикалык жана грамматикалык маанилеринин түпкү таяныш сөздөрдү аныктоо. Алардын маанисин түшүнбөй туруп, туура вариантты табуу кыйын. Мисалы, учурда чупакабра аттуу белгисиз жаныбар бир нерсеси өзгөргөн, башкача айтканда бир нерсеге айланган жандык катары эсептелүүдө. Бул жерде баскан турганы генетикалык түзүлүшү, терисинин түзү, хромосом таякчалары өзгөргөндөр. Ал эми айланганы жырткычка, мутантка, үй жаныбарына, фенотипке. Ооба, бир топ сөздөр түшүнүктүү. Бирок биз сөздү түшүнбөй туруп сүйлөмдү толуктоого бара албайбыз. Ошондуктан бул жерде генетикалык түзүлүшү, мутант, хромосом таякчалары, фенотип деген айрым сөздөргө биз терең түшүнүп алышыбыз керек. Ошондо гана аныктайбыз. Демек, таяныш сөздөр аныктап коет. Баскан турганы жырткычка окшоп калса.
Terісinin түсі үй жануарға окшоп калса эле ал жырткыч болуп калбайт. Хромосом таякчылары фенотипке өтүшү мүмкүн эмес. Бул жерде туура вариант Б. Генетикалык түзүлүшү мутантка айланган деген. Учурда чупакабра аттуу белгисиз жаныбар генетикалык түзүлүшү өзгөргөн, башкача айтканда мутантка айланган жандык катары эсептелүүдө. Ушундай болгон. Бул жерде А жана Б варианттары жанагындай баскан турганды ал бизге түшүнүктүү эле болуп калды. Эми ошондой эле 5-нчи ыкмага келебиз. Берилген варианттардын ар бирин катыштырып сүйлөм түзүп көрүү керек. Мисалы, учурда чупакабра аттуу белгисиз жаныбар баскан турганы өзгөргөн. Генетикалык түзүлүшү өзгөргөн жана мутантка айланган. Терисинин түзү өзгөргөн, үй жаныбарына айланган, хромосом таякчалары өзгөргөн, фенотипке айланган болду. Жанагы белгиленгендей эле бул жерде баскан турган өзгөрсө эле үй жаныбар болбойт, өзгөрсө эле жырткычка айланып кетпейт. Түс өзгөрсө эле үй жаныбар болуп кетпейт. Генетикалык түзүлүшү өзгөрсө албетте мутантка айланат. Сүйлөмдү толуктоодо негизинен төмөндөгүдөй сүйлөмдүн түрлөрү кездешет. Демек, сүйлөмдү толуктоого берилген сүйлөмдөр кандай болушу мүмкүн? Биринчи, түшүнүктөрдүн себеп натыйжалаштыгы болушу мүмкүн. Мисалы, бир нерсе мээнин когнитивдик функцияларын жана эсти өнүктүргөндүктөн мээ бир нерсени тез бир нерсе кыла баштайт. Мисалы, аналогиялар мээнин когнитивдик функциясын жана эсти өнүктүргөндүктөн көбүрөөк ой жүрүтсөк, мээ маалыматты тез унута баштайт. Вариант туура эмес. Андай болушу мүмкүн эмес. Бул жерде В варианты туура. Уйку жетишерлик уктаса гана мээ түшүнүктөрдү маалыматтарды тез кабыл алып ала баштайт экен. Ал эми бул жерде себеп натыйжа байланышы болду. Демек, чын эле мээнин маалыматты тез кабыл алуусуна уйку себепчи. Эми экинчи, түшүнүктөрдүн карама каршылыгы түрүндө берилген маалыматтар келет. Сүйлөмдөр келет. Мисалы, бир нерсе жашообузду жеңилдетүүдө, бирок бир нерсеге олуттуу бир нерсе кылууда. Унаалар жашообузду жеңилдетүүдө, бирок экономикабызга олуттуу түйшүк жаратууда. Бул жерде карама каршы, биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө карама каршы тартипте келип атат. Бирок деген байламда ал карама каршылыкты билдирген каршылагыч байламда. Унаа түйшүк, машина тоскоол, насыят чыгаша, телефон зыян деген түшүнүктөр келип калды. Бул жерде Г вариантындагына ушундай карама каршылык бар. Уюлдук телефон жашообузду жеңилдеткен менен ден соолукка чын эле зыян. Үчүнчү, түшүнүктөрдүн салыштырмалуулугу түрүндөгү сүйлөмдөр келет. Бул жерде түшүнүктөр 1-2-3 вариантта салыштырылышы мүмкүн. Окшоштугу, маанилиги окшоштугу салыштырылат. Мисалы үчүн, бир нерсеге операция жасоо, бир нерсе моторду ремонттогондой эле бир нерсе. Мисалы үчүн, соо жүрөккө операция жасоо, оң моторду ремонттогондой эле оор. Мындай болушу мүмкүн эмес. Оорулуу жүрөккө операция жасоо, бузук моторду ремонттогондой эле жеңил. Бул да болбойт. Бул жерде Г варианты туура. Иштеп турган моторду ремонттоо, иштеп турган жүрөктү ремонттогондой, оңдогондой, операция жасагандай эле кыйын.
Salıştırmalуу geldi. Эми карама каршы түшүнүктөр салыштырылат экинчисинде. Ал bir нерсе адам. Bir nerseni ötö, bir nerse görөt. Al akılman adam, adamgirçilikti ötö biyik göröt. Bardыгы akılmandar adamgirçilikti biyik görө бербейт. Бул жерде туура вариант В. Ал калыс адам жаатчылыкты өтө жаман көрөт. Калыс, жаатчыл, карама каршы мааниде келди булар. Эми үчүнчүсүндө көрүнүш түшүнүктөрдүн турпаты формасы салыштырылат. Bir nersesi şököttölgön kıyıulap, bir nerse baskan, bir nersedey tuyulat. Ak örgösü bulut baskan, ak örgösü şököttölgön kıyıulap, bulut baskan askasındı tuyulat. Ak kalpağı şököttölgön kıyıulap, ak kar baskan alatoğdoy tuyulat. Oba, ak örgö askaga okşoşup ketken jayı bar, biroq tolluk emes. Ağa qaraganda ak kalpak alatoğga ötö jakın okşoşot. Demek turpattık salıştırуу boldu bul jerde. Tuura variant anda B bolup kalat. Эми uşol süйлөмдү толуктоо боюнча 30 практикалык тапшырмаларды бердик. Булардын ар бирин иштеп чыккыла. Мен кийинки жиберген açkıçlar menен salıştırasыңар, тура жооптор менен салыштырасыңар. Мисалы, bir nersenin горизонталдык абалы bir nerse деп аталат. Суунун горизонталдык абалы шаркыратма деп аталат. Болобу? Шаркыратма горизонтал эмес, вертикал. Бул жерде В варианты. Куштун горизонталдык абалы учуу деп аталат. Куш учканда горизонталдык абалда гана болот. Кийинки караңыздар дагы. Tuğra beyde tuğan жоқ, tuğansız, tuğançıl beyde ıyman жоқ деген makaldı men ataylap şunday jaratıp koyduk. Бирок силер калгандарынын дагы ушундай салыштырмалуу калгандарын да тапкыла. Кийинки тапшырма. Oğlum, bir nerse bolsаң bir nerse bol. Bir nersеңди өркүндөтүп, көп нерсени жатка бил. Oğlum, batır bolsаң батыл бол. Бийлигиңди өркүндөтүп, көп нерсени жатка бил. Батыр болуш үчүн батыл болуш керек. Бардыгы батыр менен бийлик анча байланышы болбойт. Бул жерде В варианты. Улук болсаң адилет бол, билимиңди өркүндөтүп, көп нерсени жатка бил. Адилет болуш үчүн көп билимди өркүндөтүүгө туура келет. Кийинки андай bir nerse adamdın ayılga varıp bir nerse kılışı köpçülüktün bir nersesin jarattı. Biyik darajalı adamdın ayılga varıp jaşoosu köpçülüktün çoçuloosun jarattı. Biyik darajalı adamlar ayılga varışı mümkün. İlimpoz adamdın esi aloosu şeklenүү jaratpayt. Ayılga varıp esi alыш керек kayra. Tajribalуу adamdın emgektenisi көңүлдү irенжитпейт. Кайра сүйүнтөт. Даңазалуу чарбадар adamdın mal багуусу албетте башкалардын да кызыгуусун жаратат. Туура вариант В. Кийинки окурман журтуна ачыктан ачык bir нерсе да кордолгондук. Бул жагын эми мен жоопторуна токтолбойм. Жардам берүү, баш ийип жүгүнү кыр көрсөтүп, тооготпондук кылуу. Жардам берүү кордолгондук болобу? Болбойт. Анда туура вариантын өзүңөр аныктагыла. Эми кийинки сарамжалдуу бир нерсе үйдө сан санак буюм бир нерсе болот. Сарамжалсыз бир нерсе үйдө сакадай буюм бир нерсе болот. Сарамжалуу тар үйдө сан sanak buyum dat alat. Saramjalsız keng үйдө sakaday buyum jay alat. Süйлөм manisi jagынан koşpay kaldı. Бирок кыт куйгандай koşkun. Бул жерде variant бар. Tapkıla. Kiyinki
Силерди жоготуудан, bir nerse болгон кишилерди жоготуп алуудан bir nerse болгула. Силерди жоготуудан коркпогон кишилерди жоготуп алуудан корккула. Seni жоготуудан коркпой атса, sen аны жоготуудан sen de korkpoşun gerek. Bolup kalabı. Demek bul variant tuğra emес. Kalgandарын salıştırıp tuğra variantlarını anıktagıla. Kийинкисин карагыla. Eger kimdir biröөнү alganday bolsa oşol türdө süýseň, demek sen аны bir nerse kılasın. Eger sana аны özgörtkün gelse, anda sen dagı biröөнү süýösün. Bir nerse kılasın. Sen özüňdi süýseň, oşondoy süýseň sen özüňdi süýösün birinçi. Eger sana özgörtkün gelse, anda sen аны süýösün. Bu variantın karagıla. Okşaşlay tuyulat. Birok tuğra emес. Al kanday bolsa oşondoy süýgönde gana süýüp dal gelişi mümkün bolsa gerek. Sizler tuğra variantını anıktagıla. Kalgandarında iştegile. En mıktı kolbaşçı bir nerse kılıp jeňet. En mıktı hökümdar bir nerse kılıp başkarat. En mıktı kolbaşçı kılıç menen jeňet. En mıktı hökümdar unçukpay başkarat. Daim ele kılıç menen jeňe berүүgө bolboýt. Bul variant tuğra emес. Tuğra variantını izdegile. Andan kийинки oku jana düşünүү götöbüz. Emi oku jana düşünүү bul bölümdün en oğru. Köpünçe 1200'e jakyn sözler gelip jüröt. 2-3 tekstten turat. Demek teksti okunun özü iki usulu var. Birinci gorizontallık saptap oku. Ikinci vertikallık tike oy kuup oku. Kitepti kupya köz jügürtüp sap kuup emes oy kuup abzastap oku. Tayanış düşünüktördi, жаңы terminlerdi, kızıktуу faktılardı, frazalardı, markirovkalap belgilep oku. Çoşulabay, okuyga süngüp, elestetip, rahattanıp oku. En başkısı, oy jügürtüp oku. İlmi tatal konstruksiyalardagı süýlemlerdi çeçmelep okuga үйrön. Автordun pozisiýaсын, stilin aňdap okuga adattan. Demek teksti oku jana düşünүү boyunça bagyttamalar daýardadyk. Alardy garagıla. Demek abzasta goýdu biliş gerek. Tayanış sözlerdi anyktaş gerek. Автorduk pozisiýany anyktaş gerek. Demek kontekstik manini anyktaş gerek al jerde. Aralyk tekstlerdi aralyk tutumdardy baykaş gerek. Demek har bir teksti okuganda uşul bagyttamalardy paydalanyp okup üýrenseňer, kийинки surolarda oňoýrak, jeňil jogap tabalasyňar. Emi oku jana düşünүүдө da en başkısı logika gerek. Teksti kimde logikalyk oýlo jöndömdülüğü күчтүү bolsa, oşol jakşı tez düşünöt. Demek teksti düşünüp okuga bagyttalgan ayrım logikalyk tapşyrmalardy sunaştaýmyn. Birinci, stilistikalyk jakdan buzulgan süýlemlerdi tüzö. Kum sarılgan gün asmandu kıyrınday tıtılgan bulutlarda salaňdap düşüp baratdy. Süýlem stilistikalyk jakdan buzulgan. Bulardy tüzdögülö. Ikinci, ayrım sözdördün je söz aýkaçlarynın orun tartibi almaşylyp, çataşyp kalgan süýlemlerdi tüzdöp oku. Bu jerde birle süýlem berilgen, al ar jerinden çort üzülgön, jana iretsiz jaýgaşkan. Sizler any iret dep müçe ulabaýsyňar, goşboýsyňar, albaýsyňar, irettin jaýgaşdyryp arkaly gana süýlem tüzüşüňer mümkün. Görgülö. Emi tekstin planının iki türü bolat. İki türde tüzület. Jönököy jana tatal. Jönököy planda tekst okup çygylat, bölüklerge bölünöt, alarga at koýulat, daldalat. Tatal planında oşol ele tertipte bolat, birok bölüklerge bölüngönden keyin jana da janagy ettijilik degendey
maydalanıp jana da jiliklenет, bölünет. Demek tekstin türleri boyunca tanışıp algıla. Bilesiңер, tekstin bayandoo türündөгү tekst болот, сүрөттөө жана ой жүгүртүү түрүндөгү тексттер болот. Мен буларга атайын мисалдар даярдап койдум. Bir sere görgülö. Эми дагы бир кызык нерсе. Кыргыз эли мал сойгондо жиликтөөнү жакшы билген эл. Машыккан бөкөлдөр bir жилигеттин, bir чимчиметин экинчисине өткөрбөйт. Текст деле ошол жиликтей түзүмгө ээ. Анын ар бир түзүмүн таанып, кылдат ажыратып үйрөнүү керек. Бул жалпы республикалык тестте көп жардам берет. Эмесе аларга токтоло кетейли. Текстте кездешүүсү мүмкүн болгон түзүмдөр. Караңгыла, аргументтер бар, баяндоолор бар, деталдар бар, контексттер болушу мүмкүн, пикир, сүрөттөө, тезис жана башкалар. Демек ар бир эле текстте ушунун баары болот деп айтыш кыйын, бирок көпчүлүгү болушу мүмкүн. Биз тексттен ушуларды ажырата алышыбыз керек. Жогоруларга таянуу менен ирээттүү жана чачынды анализ жүргүзүүгө болот. Ирээттүү анализ абзацтар боюнча. Демек чоң жиликтерге бөлүп коюу. Ал эми чачынды анализ жогорку таблица боюнча майдалап, анализдеп, жиликтеп бөлүү. Үлгү иретинде бир чакан текстти анализдеп көрөбүз. Текст карасайдана. Бул жерде 7 абзацка берилген текст. Биринчи ирээттүү анализ. Анда негизги ойду аныкташыбыз керек, жана абзацка микротема коюшубуз керек, ат коюшубуз керек. Экинчи чачынды анализде дагы майдалап, анын курамын такташыбыз керек. Биринчи карагыла, Кара Сейдинанын курамы жана касиетине токтолуптур. Тимөкүнөн деген затка басым жасалыптыр. Демек негизги ой Тимөкүнүн заты Кара Сейдинанын өзгөчө касиет экен. Ушуга басым жасалыптыр. Эми абзацка ат койсок кандай коюшубуз мүмкүн? Бул абзацка, мисалы үчүн, касиеттүү зат деген ат коюшубуз мүмкүн. Дагы силер башкача болсо коюп көргүлө. Ал эми чачынды анализ боюнча бул текстке бизге киришүү, баяндоо катары берилди. Эми калгандарын ушундай тартипте өзүңөр талдап, таблицаны толтурасыңар. Эми өткөндөгүдөй эле текст менен иштөөгө басым жасайбыз. Мен башкачараак формадагы тексттерди сунуштап атам. Чоң форматтагы тексттерди берүү биздин форматыбызга дал келбей атат, аны түшүнөсүңөр. Бирок бул кичинекей тексттер өтө тыкыз, өтө илимий, ар бир сөзүндө маани бар. Демек, эгер ушуну биз кылда түшүнө алган болсок, калган текстти түшүнүүгө да мүмкүнчүлүк алабыз. Анда ушул текстти талдап көрөбүз. Тексттеги негизги автордук ой эмне жөнүндө дейт. Карагыла. Варианттар берилген. Текст кайсы стилде жазылган дейт. Сөздөрдүн кайсы катары терминдерден турат дейт. Автор 15-ші сүйлөмдө эмнени айткысы келип жатат дейт. Булардын бардыгына жооп бергиле. Эзоптун тили деген аталыштын синонимин көрсөткүлө дейт. 15-ші сүйлөмгө карата 16-ші сүйлөм эмнени билдирет дейт. Демек, текстти ар бирин өзүңөр иштеп, туура вариантын аныктайсыңар. Эми текстти окуу жана түшүнүүдө өзгөчө эске алына турган учурларга токтоло кетейли. Биринчи, тексттин адегенде эле темасын карап туруп, эмне жөнүндө болуусу мүмкүн экенин ойлонуш керек. Согуш жөнүндөбү, сүйүү жөнүндөбү, эмгек жөнүндөбү, адамгерчилик жөнүндөбү? Адегенде бир ошону ойлонуп алышыбыз керек. Темасын карап туруп эле. Тема тексттин бул уютку өзөгү. Экинчи, тексттин биринчи жана экинчи абзацтарын кунт коюп окуп туруп, анан эң акыркы 1-2 абзацын оку. Биринчи абзацта башталыш бар. Киришүү, башталыш бар. Акыркы абзацтарда жыйынтык бар.
ortasındagы okuyalarda sen özüň bolgo, algan malumat oýlarga taýanyp tekstin jalpy mazmunun bolgo. Balkim sen autor aýtmagan nerselerdi goşup bolgo alyşyň mümkin. Adamdyň mümkinçiligi çeksiz. Üçüncü, teksti emi kadegende üstürtten göz jügürtüp, bayağı men aýtganday vertikal oku. Emne jönünde ekenini düşünüp hareketden. Tez wagtyň içinde. Oşol düşünüğüň menen testik tapşyrmalardy atgaruga öt. Ezip maydalap toluk okup oturba. Birok bul çыныgy girişүү emes, bayko gana. Bilbegeniňe, kümendүүлөрgө ubakıt korotpa. Alarga dagı gaýrylasyn. Emi başında düşündürgönde, girişүүde düşündürgönde bolup. Emi teksti asteýdil okup taldap çykda testik tapşyrmalardy bar kuntuň menen atkar. Birinci atkarganlarımdan da bir sere gözümöldep ketdi. Altıncı, öz düşünüğüňe, oý örüşüňe taýanyp çeçip alba. Bilip tursaň da tekstke bir gaýryl. Al jerde kontekstik, sinonimdik je ötme manidagi düşünükler bolup kalışı mümkün. Al senin oýuň menen dal gelbey kata bolup kalışı mümkün. Oşonduktan tekstke bir gaýryl. Emi tapşyrmalarda algyla. Demek birinci verilgen logikalik tapşyrmalardy atkarabız. Süýlemdi toluktoo boýunça koşumça üýretүүçü tapşyrmalardyň bardygyny atkarabız. Süýlemdi toluktoonun 6 ыкмаларын taldap, har birini üýrenip 5 ыкмасын. Özüň düşündürme taýanyp misaldar düz. Süýlemdi toluktoo boýunça berilgen 30 testi atkarabız. Oku jana düşünүү boýunça karaseýdina irettүү jana çaçyndy analizdi tablitsany bütürebиz. Oku jana düşünүү boýunça tamsil, tekst atkarabız, tapşyrmany atkarabız. Emi kийинки 25 may günkü sınoo testine daýardanabız. Akyrkysy. Anda matematikadan da tapşyrmalar bolot. Test öte katlı tartipte bolot. Anda wagtty öte kıldat paýdalanuu üýrenişiňer gerek. Uşunu eske alyp uşuga daýardana gelgile. Üstübizdegi ыйык kündürdün şarapaty darıp, jaratkan özü bardyňardyň joluňardasyn. Dem, güç, kuwat, ilham bersin. Urmatym menen Jusuf agaňar. Salamatda galgyla.